Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Азыр биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардан мурда мен силерге жагымдуу маанай тартуулайын. Эмесе балдар, маанайыңарды комуздун коштоосунда Байчечекей деген ырды аткаруу менен көтөрүүгө аракет кылайын. Жашыл дөңдө көктөңдө, жамгыр төгүп өткөндө, Байчечекей гүл ачып, бажыраят көктөмдө. Байчечекей гүл ачып, бажыраят көктөмдө. Булак гүлдү эл сүйөт, булак гүлдү жер сүйөт, бул гүл жерди коздоп, бул гүл көңүл сергитет. Бул гүл жерди коздоп, бул гүл көңүл сергитет. Мынакей балдар, маанайыбызды көтөрүп алдык. Эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема сүйлөмдүн баяндоочу. Сүйлөмдөгү ээлин кыймыл аракетин, ал абалын билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Алар эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Баяндоочтун астын 2 сызык менен сызабыз. Азыр мен силерди жаңылгандан кийин деген аңгеменин 1 бөлүмү менен тааныштырайын. Таалайбек жылдын 4 мезгилин ажырата албай турган. Кардын түшкөнүн, анан ал бир кезде ээрип, кардын ордуна гүлдөрдүн өскөнүн гана биле турган. Жаз. Андан кийин жай болоору. Анын артынан күз келип, андан кийин кыш түшөрү менен иши жок. Ошол себептүү жазында алма жейм деп ыгы жок жерден чатак салат. Айласы кеткенде көзүн жумуп, асманды карап, оозун ачып, алма быш, оозума түш деп кыйкырат. Өткөн жылы кыш айларынын биринде апасы бир жолу ушул сөздөрдү айттырып, алма берип койгон эле. Ошондон кынуу таап алса керек. Ушентсем бере коёру бекен деген ой менен кээде кыйкырып калат. Ошентип мезгилди билбегендиктен Таалайбек дагы бир жолу жаңылды. Кымбаттуу окуучулар, мен окуп берген аңгеме силерге жактыбы? Андай болсо, слайдтагы суроолорго көңүлүңөрдү бургула. Мен азыр суроолорду окуйм, силер мага жооп бересиңер. Эмне үчүн Таалайбек жыл мезгилдерин ажырата алган эмес? Туура айтасыңар, анткени Таалайбек кичинекей бала болгон. Экинчи суроо, ал эмне деп чатак чыгарчу экен? Туура айтасыңар, Таалайбек кичинекей болгондуктан алманын кайсыл мезгилде бышаарын билбегендиктен жаз мезгилинде алма жеймин деп болбогон жерден чатак чыгарган экен. Үчүнчү суроо, Таалайбек эмне болуп жаңылды деп ойлойсуңар? Туура айтасыңар балдар. Таалайбек кичинекей болгондуктан жыл мезгилдерин билген эмес. Жаз мезгилинен кийин жай келерин, жай мезгилинен кийин күз мезгили келерин, күз мезгилинен кийин кычыраган кыш келерин ал билген эмес. Ошондуктан ал жаңылып калыптыр. Бирок анын эмне болуп жаңылгандыгын билгиңер келеби? Анда кийинки сабакта жооп аласыңар. Балдар, эми силер жумуш дептериндеги көнүгүүлөрдү аткара баштагыла.
Биринчи көнүгү тапшырмасы: кайсыл сөз баяндооч боло албайт? Силер слайдтан көрүп тургандай, булутчалардын ичинде бир нече сөздөр жазылган. Ал сөздөрдүн ичиндеги баяндоочторду таап, дептериңерге жазгыла. Жазууга 3 минутта убакыт берем. Рахмат, балдар. Жазып бүттүңөрбү? Убактыңар дагы бүтүп калды. Кана кайсыл сөздөр баяндоочтор боло алат экен? Мен биринчи сөздөрдүн бардыгын окуп чыгайын, силер кунт коюп угуп тургула. Кыйкырды, алма, билет, китеп, асман, айтты, жаңылды. Эмне кылды? Жаңылды. Эмне кылды? Кыйкырды. Эмне кылды? Айтты. Эмне кылат? Билет. Кымбаттуу окуучулар, мына сүйлөмдүн баяндоочторун силер таптыңар. Дептериңерге жазып бүттүңөрбү? Анда эмесе кийинки тапшырмага өтөлү. Экинчи көнүгү. Экинчи көнүгү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, эмне кылды, эмне кылат деген суроолорду берип, сүйлөмдүн баяндоочун тап. Баяндоочтун астын 2 сызык менен сыз. Аткарууга 2 минутта убакыт берем. Азаматсыңар, балдар. Жазып бүттүңөрбү? Кана биринчи сүйлөмдү окуп берейинчи. Таалайбек дагы бир жолу жаңылды. Таалайбек дагы бир жолу эмне кылды? Жаңылды. Жаңылды сүйлөмдүн баяндоочу. Ал алма быш, оозума түш деп кыйкырат. Ал алма быш, оозума түш деп эмне кылат? Кыйкырат. Кыйкырат сүйлөмдүн баяндоочу. Азаматсыңар, балдар. Силер сабакка абдан жакшы катыштыңар. Эмесе силерге үйгө тапшырма. 3-чү көнүгүүнү үйдөн аткарып келесиңер. Мен кечээ эмне кылгам? Мен бүгүн эмне кылам? Деген суроолорго жооп жазып, сүйлөмдөрдөгү жана баяндоочторду таап, астын сызып келесиңер. Бүгүн силер сабакка абдан жакшы катыштыңар. Мен силерге терең ыраазычылык билдирүү менен сабакты аяктайм. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.